Ош облусунун Өзгөн районунун Төрткөл айыл аймагында Бишкек-Ош эл аралык маанидеги жолунун боюна коюлган айкелдин ачылышы чоң салтанаты менен өттү. Ага жогорку кеңештин бир катар депутаттары, министрликтин, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, айыл тургундары жана республиканын ар кыл облустарынан коноктор келишкен. Дүйнөлүк тарых китептеринде бул инсан боюнча маалымат жок болсо да, биздин кыргыз элибиздин кылымдаган тарыхында элдин өзүнүн оозунда койчу датка жөнүндө оозеки маалыматтар көп. Улуу жазуучубуз Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч аттуу романында да койчу датка атабыз жөнүндө жазуулар бардыгы дагы бир жолу ушул инсандын биздин улутубуздун сакталышына, мамлекеттин түптөлүшүнө жана эгемендүүлүгүнө күрөшкөнүн тастыктайт. Мындай көрүнүктүү элдер жалгыз эле ушул Өзгөн эл эмес, жалпы кыргыз элине дагы эмгеги чоң, тарыхы чоң. Бага айтып кеткендей, тарыхы жок элдин келечеги жок дейт. Ошондуктан барыңыздарды бүгүнкү салтанаттуу иш-чара менен дайыр жолу куттуктайм. Идеология жок дейт, калпаным бар. Бизде идеология мына тарыхчыларыбыз башатын түзүп берет. Идеология деген ушул. Өзүбүздүн ата-бабаларыбыздын ордун, өзүбүздүн тарыхыбызды билбесек, анда биздин идеологиябыз чындыгында жок болушу мүмкүн. Бирок ушундай тарыхчыларыбыз бар. Ушундай инсандарды бизге даңктап, бизге булардын өмүр баянын мына келечекке калтырып аткандай, демек биздин идеологиябыздын башаты туура жолдо. Койчу датканын айкелин орнотуу жана эскерүү иш-чарасын уюштурууну колго алган депутат Ишеним фракциясынын лидери Улукбек Урмонов бардык аракеттер элдин күчү жана колдоосу менен ишке ашканын белгилеп, ал үчүн Өзгөндүн тургундарына ыраазычылыгын билдирди. Мен ушу жалпы Өзгөндүн элине ыраазычылык билдиргим келет. Өзгөчө жалпакташтарга. Биз ушул эстеликти курууну демиле көтөрүп чыккан учурда мамлекеттен, бюджеттен бир тыйын албай, эл өзүбүзгө төрөбүз. Өзүбүз шуну куруп, мына азыр Маданият министрлигинин орун басары айтып кетти, мамлекеттин кароосот көрүп беребиз деген сүйлөшүү болгон. Бүгүн ошол жетип ниетибизге эстеликтин ачылыш аземи болуп отурат тургандар. Кыргыз элинин улуу табереги катары өз элине өзгөчө эмгек кылган тарыхый инсан, тажрыйбалуу кол башчы, парваначы койчу датка тууралуу чогулгандарга тарыхчылар кеңири маалымат берип, архивтерден табылган тарыхый маалыматтар менен бөлүштү. Койчу датка жашаган доор бул Кокон хандыгынын кыргыздар эң күчүнө кирип турган мезгилде, хандыкты кыргыздар башкарып турган мезгилде, ошолордун арасында койчу даткадагы эң белгилүү орундарды ээлеп турган өтө чыгаан күчтүү инсаныбыз болгон. Ата-бабалар илгертен ушундай атактуу элге кызмат кылган, тарыхта аты калган чыгаан уулдарын, кыздарын урматтап, алардын эстелигин коюп, аларга Куран окуп, элди чогултуп, элге даңажа кылган мына ошондой чыгаан уулдардын бири биздин койчу датка атабыз. Маалыматтарга ылайык эл алдында көрүнүктүү кызмат өтөгөн, элдин эсинде сакталып келген белгилүү инсандардын бири парваначы койчу датка Жаманбий уулу тарых барактарында өз орду бар мамлекеттик саясий ишмер болгон. Кокон хандыгынын саясий тарыхында таасирдүү рол ойногон койчу датка Шааркан, Ташкент шаарларынын бегинин кызматында аркалаган. Алтын эскирбейт дегендей, ушундай тарыхый инсандар өзүнүн ордун алып, мына бүгүн ушул Өзгөндөн чыккан кыргыздын мыкты инсаны катары, мыкты аскер жетекчи катары ушул жерден өзүнүн ордун алгандыгы мына жалпы элибизди кубандырып, 9 жолдун тоому ушул Өзгөндүн ушул өрөөн толук көрүнүп турган жерде турабыз биз. Бул эмес, бул жерде азыр мына бүгүн ачылыш гана болду. Келечекте ушул көрктөндүрүү маселеси турат. Райондун акиминин демилгеси менен ушул эстеликтин алдындагы тиги дөңчөгө туу көтөрүлө турган болду. Ал пландарды биз ушу ишке ашырууга даярбыз. Кудай буйруса 24-жылы мына кыргыз мамлекетинин өзүнчө автономдук область болуп мамлекет алгандыгынын 100 жылдыгынын алкагында ойлойм ушул жерге кыргыз мамлекетинин да туусу көтөрүлүп, дагы бир чоң салтанат болот. Жараткан берилген жагдайда
тайманбас тайбас эр кайда жүрөгү батыр. Иш-чара койчу Датка Жаманбий уулунун Кокон хандыгынын доорунда жасаган кызматын даңазалоо, басып өткөн жолун билүү, өрнөктүү жашоосун таанытуу жана келечек муунга жайылтуу, жаштарды өз тарыхын билүүгө багыттап, улуттук оюндардын коштоосу менен жыйынтыкталды. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда.